Президент Сооронбай Жээнбеков 10 мартта Баткен облусуна болгон иш сапарын алкагында Баткен шаарындагы логистикалык борбордун, сүттү, өрүктү кайра иштетүү ишканаларынын, айнек темир бетон заводдорун жана мал союучу жайдын курулуш долбоорлору менен таанышты. Аталган долбоорлорду Баткен шаарынын өндүрүш аймагынын территориясында жүзөгө ашыруу мерчемделүүдө. Баткен шаарында логистикалык борбор куруу боюнча долбоорду 2021 жылга бүткөрүү пландаштырылган. Өрүктү кайра иштетүү боюнча ишкананын курулушун бүткөрүү үстүбүздөгү жылга, ал эми сүттү кайра иштетүүчү ишкана, айнек заводу жана мал союучу жайдын курулуштарын бүткөрүү 2021 жылга, темир бетон заводунун курулушун бүткөрүү 2022 жылга белгиленген. Андан ары мамлекет башчысы Дүйнөлүк банктын көмөгү менен Борбордук Азиядагы жол катнаштарын жакшыртуу программасы долбоорун алкагында өткөрүлүп берилген жол тейлөө техникаларын көрүп чыкты. Жол тейлөө тармагына жалпы баасы 3 миллион АКШ доллар суммасындагы 46 дана жол тейлөө техникасы берилди. Президент Сооронбай Жээнбеков транспорт түйүндөрүнүн модернизациялоо, аймактардын экономикалык потенциалынын ачылышына шарттарды түзөөрүн кошумчалады.